Biz Bortitanyаны иштете баштаганыбыздан кийин 2014-жылы 2015-жылы июнь айларында Манас менеджменти Манас аэропорту сатып алат. Сатып алып, бул Манас менеджмент 2015-жылы мен эгер жаңылбасам 15-ноябрда экен бекерге Манас аэропортко таштап кете турганды июнь айлардын 7-синде булар $12 миллион сатып алат. Бул Албек Ибраим, Токтосунов булардын жасаган жумушу. Анан кийинки мурдагы кирешеси менен кийинки кирешесин Албек Ибраим салыштырып, Салтанат деген ошо управляющий делами деген немен Манас менеджментти чакырып туруп, неге силер азыр доходду аз берип атасыңар? Мурда көп эле, азыр неге десе, мына Air Catering ачылып, бизге конкуренция болуп, сеналарды төмөндөтүп, биз иштетип аткан авиакомпанияларды тартып алып, Air Кыргызстан, Air Бишкек, Уральский, российский компаниялар менен иштеп атты. Air Бишкек тамактын граммын азайтканына байланыштуу бир немесин, бир единицасын $1.10 берип атканбыз. $1.10. Air Кыргызстан эконом класска 220 сомдон алып аткан, 220 сомдон. Уральскийге $3.50 берип аткан, $3.50. Муну Манас менеджмент тегиз эле мындай бизнес классты тегиз $9 берип, эконом класстарды $12-14 берип аткан. Ошон үчүн булар өздөрүнчө эркин жашап, каалаган сенаны коюп, каалабаса айдап чыгып бербей коюп тамакты. Ушундай кылып иштешип аткан экен. Булардын тамагына тыгылып калган сөөк болуп, мен анан Албек карап туруп анан кийин колундагы. Скажите, а сколько средств вы вложили вот в развитие своего бизнеса, да, и имеете ли вы сейчас доступ к нему? Вы можете пройти на ту территорию, которую фактически вам принадлежит? 5 миллион 300 миң вложить еттим мен. 5 миллион 300 миң. Мына 2,5 жылдан бери, onun içinde эмне болуп атат, башка болуп атат, мен кире албай атам. Киргизбей атат. Бир 2,5 жылдан бери көрөм элекмин мен. В каком состоянии он?